Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим-билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Урматтуу абитуриент, эртеңки күндүн татыктуу кесип ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе, жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Закаты алые, лето с собою несет. Нам 3 месяца мало, мы хотим еще. Арваңыздар, ардактуу агай жекелер, жалпы студенттер, жалпы Оштуу жааматы жана бүгүнкү сыйлуу меймандар. Бүгүнкү Оштуу периси 2019 кароо сынагында эң сулуу, эң ажарылуу жана эң назик бүгүнкү перилерибизди аныктаганы турабыз. Андыктан жалпыңыздар кош келипсиздер. Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые преподаватели и студенты, друзья! Мы рады приветствовать вас на этом большом зале, на этом мероприятии, где происходит у нас сегодня Мисс Ошту 2019. Добро пожаловать! Жумабай кызы Айзирек, технологический колледж. Жумабай кызы Айзирек, тех колледж. Номер 2 болуп Тойчубекова Айтурган, кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинен. Итак, наша следующая участница под номером 3 Разахова Айтурган. Факультет технологий и природопользования. Разахова Айтурган. Номер 4 катышуучубуз архитектура жана курулуш факультетинен Сатимбек кызы Айзак. Сатимбек кызы Айзак. И наша следующая, последняя участница под номером 5 Айтматова Шермадай. Естественно, технический факультет. Айтматова Шермадай.
Айтматова Шырманай. Біздің бірінші перевіз номер бірінші қызымыз Жұмабай қызы Айзере, технологический колледж. Саламатсыздар бе? Бардыңыздарға көңілді күн қалайым. Амаға болсо берілген сұраулар төмендегіче. Бірінші сұрауым Қырғыз Республикасының мемлекеттік туысы қачан қабыл алынған? Мен ойлойм, ар бір қырғыздың жараны, мен қырғызмын деген инсан бұл сұрауны білбей қалса, бұл ұят иш. Демек, жообу 1992 жылы 3 мартта қабыл алынған. Тура, екінші сұрау. Екінші сұрау, бүгінгі күнде Ош технологиялық университетінде қанша студент білім алуда? Ар бір Оштуда оқыған студент бұл сұрауны албетте жооп бере алышы керек. Демек, сұраунун жообу биздин окуу жайда 10 миңден ашуун студенттер билим алышууда. Қол шоулар. Жұмабай қызы Айзерек. Орындықтан орын аласыз, Айзерек. Егерде кейінге қызыңыз даяр болса, ортаға микрофонға шақырабыз. Даярыңыздар келесіздер. Наша следующая участница под номером 5 Айтмаматова Шырманай. Саламатсыздар бе? Табиғи техникалық факультетінен Айтматова Шырманай. Қырғыз Республикасының соң бирлиги качан жүгүртүлө баштаган? Туура жообу 1993 жыл 10 майдан. Экинчи суроо, Ош технологиялык университетинин түзүлгөн күнү качан жана Оштуга канча жыл болду? 24 февраль түзүлгөн. Сүйүктүү университетибиз азыркы учурда 55 жашта. Қол шоулар. Тура. Наша следующая участница под номером 3 Разакова Айтурган, факультет технологий природопользования. Арбаңыздар. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин периси Разакова Айтурган. Менин суроом төмөндөгүчө. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы качан кабыл алынган? Эгемендүү Кыргыз Республикасынын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Экинчи суроо, Ош технологиялык университетинде канча факультет жана канча колледж бар? Биздин технологиялык университетибизде 7 факультет, 2 колледж бар. Архитектура жана курулуш факультетинен Сатимбек кызы Айзат. Саламатсыздар бе? Мен Сатимбекова Айзат, архитектура жана курулуш факультетинин биринчи курсунун студентимин. Биринчи суроо. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил тууралуу мыйзамы качан кабыл алынган? 1989 жылы 23 сентябрда. Туура. Экинчи суроо. Ош технологиялык университети кайсы окумуштунун атын алып жүрөт? Геология илиминин доктору, академик Адышев Муса Мырзапайызович. Туура, болчоңор. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинен Тойчубекова Айнура. Саламатсыздарбы? Биринчи суроом, Ош областында канча район, канча шаар бар? Ош областында 4 шаар, 7 район бар. Аларды атап кетсек, Ош шаары борборубуз болгон Өзгөн шаары, Кара Суу шаары, жана ошондой эле Нокат шаары. Ал эми райондор болсо Алай району, Чоң Алай району, Өзгөн району, Кара Суу району, Нокат району. Болчоңор. Ал эми экинчи суроо, Ош технологиялык университетинин канча адистик боюнча билим берет? Ош технологиялык университети жалпысынан 44 адистик боюнча билим берет. Туура.
Sonra жабысына тыртан ашу адisi боюнча биткенде. Анда эмесе биздин 3-чү кырдаалдан чыгуучу суроо эң татаал суроолордун катарына кирет. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга оригинал курама командасын чакырып алайын. Жигиттер кыздарды кыйнап бир суроолорун беришсин. Бирден чакырайлыбы же кандай кылып чакырабы? Бирден катары менен келе берсинби, э? Ооба. Бирден. Бир-бирден. Биринчи номер, экинчи номер өздөрүнүн суроолук катарлары бар, э? Так, анда эмесе биздин биринчи тамаша деп, бияк тамашалар жазылып. Биринчи кызыбыз келсинчи анан. Кимиңиз жооп берет? Келиңиз. Азаматсыз. Атыңыз? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Аты жөнүңүздү. Аты жөнүм Жумабай кызы Айзирек. Айзирек айымга алгачкы суроо мындай болсун. Урматтуу Айзирек айым, бул кырдаалдан чыгуучу суроо, эскертүү нерсе. Сиз конокко бардыңыз. Жигитиңиздин ата-энеси менен таанышканы, жигитиңиздин үйүнө бардыңыз. Үйүнө жеттиңиз, эшигин ачып, эми бутту чечип кирейин дегенде, ошол жерде байкадыңыз, сиздин бутуңуздагы носкиңиз жыртылып калыптыр, баш бармагыңыз чыгып калыптыр. Сиздин реакцияңыз. Ооба. Мына киргизип коюн десе да болбойт да. Вообще болбоган нерсе. Жок. Өзү дагы минерге чейин чыгып калыптыр. Не кылып жүрөсүң кийип дейби. Пожалуйста, микрофонго. Кырдаалдан чыгуучу суроо. Мен жашоомдо негизи мындай учур болгон эмес. Бирок кырдаалдан чыгыш үчүн албетте жооп берүүгө даярмын. Эгерде мен чындап эле ушундай ситуацияга кырдаалга туш келсем, алдын ала ойлонуп болчумун. Үйдөн чыгып баратканда байпагымды карап. Жок, андай болбойт. Андай болбойт. Уже сиз кийдиңиз, чыгып калды өзү. Жок, мындай кылалы. Сиз жакшынакай эле бүтүн носки кийгенсиз, жолдо кетип атканда бут кийимиңиз носкиңизди жеп койду. Жок, туфлиңиздин ичине бир чычкан кирип алыптыр. Ошо жеп кетти. Уже чыгып калды. Ошондон кийинки ситуацияны айтыңыз сиз. Башында кийинип барат. Уже жыртылып калды, кеч болду. Ооба. Жанымда адамдар карап турушабы? Жанымда адамдар карап көрүп турушабы? Ооба, жаныңызда биз карап турабыз. Ана чыгып калыптыр. Чыгып калыптыр чындап эле. Мындай кырдаалдан мен балдар билесиңер го, силерде деле болуп турат. Менде дагы болуп калды. Кабыл этпесеңер, чечип эле алайынчы. Рахмат. Эсе. Бирок чечейин десеңиз бутуңузга жабышып калган эле. Айтамын гана эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырык заман эй, жаңырым бала салтын улантты. Намысын бийлик сактаган эл тындан жүрүптү. Кадырын туюп бактанам Кайратыңдан жанаган, калың элди бактаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан Урматтуу калыстар тобу, алдыңыздарга барган даамдар, даамсыз отуруңуздар менен негизи көп өнөрүм бар деп мактанып айтсам жарашат. Кол чабалар. Аз убакыт
Ошондуктун ичинде сиздердин сахнага мен орусча эмес, кыргызча, кыргыздын нукура кыргыз кызы болуп чыккым келди. Аягында айта кетчүсүз, ар бир кыргыздын жараны ар дайым жүрөгүндө патриоттук сезимдер ойноп. Кызыбыз Жумабай кызы Айзире. Кудай буйруса, мен көптөгөн нерселерге ниет кылып келүүдөмүн. Мен ниет кылам, Кудайым өзү буйруса, келечекте ата-энем сыймыктана турган. Ушул менин кызым, элдин сыймыктуу кызы деп атай турган кыз болом. Кудайым өзү буйруса. Кудайым өзү буйруса, мен ушундай айым болом. Келечектеги жолдошумдун сүйүктүү жубайы. Келечектеги балдарымдын мээримдүү энеси жана тарбиячысы. Жана дагы эң маанилүүсү сиздердин жалпы кыргыз элимдин сыймыктанган патриот чыныгы нукура кыргыз кызы мен боломун. Азаматсыз. Екінші қызымызға bir дүркіреті қол шауылар. Азаматсыздар ең соғым ең мықты. Түрігіз формалары. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинен Тойчубекова Айнура кызыбыз өзүнүн талантын, өнөрүн көргөздөрмөкчү. Kazatka jigitler! Kazatka!
Kızgın yarışa Benim bir cırap cürgün yarışa Sultan dışı bizde edirginde karışa Sana yarışa, mala yarışa Sana yarışa, cılmay kulgün Mala yarışa, senin menin cürgün Sana yarışa, kolundan dikir kalmasın Sana yarışa, mala yarışa Ош технологиялық университетінің ректоры, техника ілімдерінің докторы, профессор Абидов Абдықадыр Омарович болды. Қолшағылар, ағай келіңіз. Анымен қатар еле, Ош технологиялық университетінің профсоюзының басшысы бізден ең бір олымты ағайымыз десем болады. Келіңіз ағай, Сорату Арзыматов, Азбек Калыч. Жеңіліп қалдым, бірінші орында алғанымда бұл жерде қапы болуш керек. Şu konkurska қатысуның өзі бұл чоң жеңіс. Сіздерге біз залда отырған қыздар, жаштар, университеттегі жалпы қыздар, жаштар сіздерге үлгі алып, сіздерге теңелемде барекет қылат меніңше. Игілік қалайым. Жеңушілерді, анан эми бұйырса жеңушілер анықталғандан кейін құттықтайыз, қазыстар тауы анықтайды. Анан шул жерден, шул учурдан пайдаланып қазыстар тауына чоң ағашылық білдіріп кетуге рұқсат етіңіздер. Сіздердің атыңыздардан, университеттегі жалпы жамааттың атынан, жеке өзімнің атымнан, эми баяғы бұл тіршілікте жұмыс көп. Ошол жұмысқа қарабастан өздерінің сол алтындай болған уақыттарын бөліп, біздің сұранышымызды четке қақпастан келіп, ол жерге іс-шарабызға қатысып, біздің қыздарды, біздің сұлулардың конкурстарын барлап берген үшін қазыстар тобынадағы ғарышық теңдік бойы рұқсат етіңіздер. Анда рахмат барыңыздардағы жолын байрамыңыздар менен. Бүгін Оштың перісі сынағы өте жақсы өтті. Өте жақсы маңайда башын аяқша көріп отырдым, сүйіндім, жашардым ұшыларды көріп. Ушундай жаштақай қыздарымыз бар екен деп бір жағынан сыймықтандым. Бардыңыздарға егілеп қыздарым. Анан кейін айтарым, Оштың профсоюз комитетінің біздің ректорымыз профессор Абдықадыр Омарович айтты, ардайым жаштарды қолдайды, жаштар комитетімен чоң иштешебиз. Эми дагы бир биздин подаркаларды чыгаруудағы мына сессия бүткөндө, жайкы семьясы бүткөндө жалпы катышкан мына биздин пери сулуу кыздарыбызга жана жаштар комитетинин уюштурган ага эжекелерге ошондой эле Оштун мырзасына катышкан жигиттерге 25-30 адамга 3 күнгө Арсланбаб пансионатына путевка берем. Кулакарды бар жамаат Технологиялық колледжден Жумабай кызы Айсирек сыйлаған. Технологиялық колледж 57,4 балл менен. Қолшабылар. Біздің қызымыз 3-ші орын. Технологиялық колледж барсыздар ма? 2-ші орын. Табиғи техникалар факультеті Айтматова Шырмалай. 57,6 ұпай менен. Қырғыз Республикасы Білім беру жана Илим министрлігі Ош технологиялық университеті Жаштар комитеті 2019 жылы аймақтарды өніктіру жана өлкөні санариптештирүү жылдарында өткөрүлгөн Оштун факультеттер аралы Ошту периси 2019 жылдар сынагында 1-ші орунду иелеп, Ошту периси 2019 номинациясы менен архитектура жана курулуш факультетинен Сатенбекова Айзат сыйлаган. 58,6 балл менен. Ошту периси 2018 номинациясынын жеңүүчүсү Тордобалатова Жазгүл кызыбыз сыйлайт. Колчалар.
биздин жалпы соолуларыбызга Оштунун жаштар комитетинин атынан Өзбекстанга путевка комитеттин өзүнүн атынан кол чалбайсыңыздар үчүн комитет үчүн. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Урматтуу абитуриент, эртеңки күндүн татыктуу кесип ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе, жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз.